Сиздин кофеңиз. Рахмат. Дагы бир нерсе каалайсызбы? Азырынча жок, кийинчерээк. Макул. Кече күнү мага ким чалды? Тапчы. Баягы эле сени сүйгөн Аскаттың да. Ой, жок ай. Ал эмнеге чалмак эле? Анда билбейм. Кыздар, кофени түшүрүш койгулачы. Сен машыгып жүрбөдүң беле? Өзүң эле түшүрүп кой, балбан. Жүрөм жардам берип коелу. Ансыз деле ачуусуна тийип атабыз. Эмнеге мен жардам беришим керек? Мага ор көтөргөнгө болбойт. Ой тобо. Мейли эми, жок дегенде биякты тейлеп тур. Макул. Көпкө отурба. Аха. Алло, Кандайсың кызым? баары жакшы апа. Өзүңүз кандайсыз? Акырындап жүрөм кызым. Сен азыр каяктасың? Эртең менен каякта болмок элем. Универде жүрөм. Кайсы сабакта? Кайсы сабак эле? Философияда. Назик, жетишет. Канчага чейин менин алдагың бар, Мен баарын билем. Апа, эмне болду? Эмне болду деп койду уялбай. Айпери мага баарын айтып берди. Окууга өтпөй калгандан кийин Айпери менен келе бербейт белең. Атаң экөөбүз сени окууга жиберип, кызыбыз ачка калбасын деп акча салып жатсак. А сен болсо акчаларды коротуп талаалап жүрөсүң. Окууга өтпөй калдыңбы? Демек үйгө кел. Жок, мен барбайм. О, уяты жок десе. Эмитен ата энеңе ушундай мамиле кыласың, Биз сени ушинтип тарбияладык беле. Атаң экөөбүз сарсана болуп жатсак, муну кара. Тажатым силердин тарбияңардан. Жетишет, болду, жетишет. Ар бир кадамымды контролдогонуңар жетип кетти. Мен кичинекей кыз эмесмин. Эмне туура эмес экенин өзүм деле билем. Мага үйрөткөнүңөр токтоткулачы. Ай, сен эмне кыйкырасың, жашабагыр. Болду, мага башка чалбагылачы. Жашыңды арчып ал. Кечирип коюңузчу. Эчтеке эмес, баары жакшы болот. Ушул куракта өспүрүмдөр эч кимге көз карандысыз болгусу келет. Бирок ошол эркиндиктин баасын билишпейт. Мен да бир убакта шаарга жетсем эле баарын кыйратам деп ойлочу элем. Бирок жашоо оңой эмес экенин убакыт көрсөтүп коет экен. Кечиресиз. Дагы бир нерсе каалайсызбы? Дагы бир капучино берип коесуңбу? Азыр. Сиздин кофеңиз. Чоң кыз, А? мени менен отуруп турчу. Баары бир эч ким жок да. Сен капа болбо, баары жакшы болот. Баары жакшы болоруна кымындай да ишене албайм. Кой антпы. Сен деген жашсың да, келечегиң алдыда. Мен абдан көп туура эмес иштерди кылдым. Эгер ата энем билип калса, анда мындан да жаман болот. Мен үйгө бара албайм. Мен бул жерде калып, бул жерде жашашым керек. Билесиңби, сенин каталарың жана орой мамилелериңчи ата энеңе катуу тийиши мүмкүн. Бирок менимче алар сени сүйүшөт. Сен алардын кызы болгонуң сенин баардык каталарыңдан да жогору. Эгерде сен каталарыңды оңдойм десең, алар сага сөзсүз жардам беришет. Сиз эмне деп жатканыңызды түшүнбөйсүз. Баары сиз ойлогондой оңой эмес. Мен да жаш кезимде абдан туура эмес нерселерди көп кылгам. Бирок мен өзүмдүн жашоомду оңдой алдым. Сиздин ата энеңиз абдан жакшы кишилер болсо керек.
Атамды мен эч качан көргөн эмесмин. Ал эми апам болсо эрте эле каза болуп калган. Кыскасы бул узун жана кайгылуу окуя. Анда сиз өз каталарыңызды кантип оңдой алдыңыз? Өткөн нерсени кайра козгоп, экинчи жолу ошол тозокту көз алдымдан өткөрүүнүн кажети барбы? Жөндөн жөн эле эч нерсе боло бербейт. Балким ушул кыз үчүн ушул жерге келип калгандырмын бүгүн. Билесиңби? Менин бала чагым айылда өткөн. Аяктагы жашоо шаардагыдан көп эле айырмаланат. Азыр деле чаң баскан топурак жолдо бара жатканым, чаламандын чак түшүндө адамдар жерин иштетип эмгек кылып жүргөнү, эркектер чөп жүктөп келип, аны тамдын үстүнө жыйнап жатышканы, үйдүн тегерегинде боткодой болуп ойноп жүргөн кичинекей балдар түшүмө кирет. Ишенесиңби? Кээде түшүмдө күйүп жаткан тезектин жыты да келет. Кадимкидей жыргап калам. Мен дагы бир кезде ушундай өспүрүм болгом. Бирок мага эртерээк чоңоюуга туура келди. Мен атамды көрбөй калдым. Анткени мен төрөлөрүм менен ал бизди таштап кеткен. Болдучу кызым, ыйлабачы. Суранам сенден, ыйлабачы. Атам өзү менен кошо байкемди ала кеткен. Атам дагы, анын туугандары да биз менен качышпай калышкан. Эмне турасың? Ал эми алардын ажырашканына байкем апамды гана күнөөлөй берчү. Бас кеттик. А мен болсо ушул убакка чейин билбейм эмнеге алар ажырашканын. Апам байкемди сагынганда кайгырганын көрчүмүн. Бирок ошентсе да апам экөөбүз бактылуу болчубуз. Апам ар дайым жанымда болчу. Жумуштан абдан чарчап келсе дагы атамды жоктобосун деп мени менен көп убакыт өткөрчү. Апам эркек кишидей шамдагай жана күчтүү болчу. Бирок ошого карабастан аябай мээримдүү болчу. Ал менин чачымды өрүп берип, эркелетип мени менен чогуу ойночу. Мен өзүмдү бактысыз болчумун деп айта албайм. Анткени апам менен көп бактылуу күндөрдү өткөрдүм. Ал мени эч качан жалгыз калтырбайт деп ишенчүмүн. Бирок Кайда бармагыла. Турмушка чыгып жашоо. апам каза болгондо мен жападан жалгыз калдым. Toyuna gelmeyim, ölgөнгө келип отурап калдым сен жоксуң, эми көңүлдүң кантип ой толтурам.
Апам каза болгондон кийин уламдан улам көчүп, окууну бүткөнгө чейин ар кайсы туугандардыкында жашап жүрдүм. Мен эч кимге кереги жок жүк болчумун. Бирок ошого карабастан мектепти 5-ке бүтүрдүм. Анан бир университетте окусам деп үмүттөнгөм. Мен эч кимге көз карандысыз болгум келген. Ошондуктан болгон каткан акчамды алып, шаардагы алыскы туугандарыбыздыкына жөнөдүм. Шаарга барсам эле баары жакшы болот. Окууга да өтүп кетем деп чоң үмүт менен келгем. Ошол күн бүгүнкүдөй эле эсимде. Себеби мен өз айылымда биринчи жолу сыртка чыгышым эле. А вот это где? Вот через дорогу перейдете, 8-й троллейбус, доедете до Советской, там пересядете на 5-й троллейбус. И где-то остановки 3-4, там спросите, выйдите и вам подскажут. Спасибо. Чоң кыз, могу жерге кантип жетсем болот? Жок, билбейт экенмин. Кечиресиз. Мен биринчи жолу шаарга келгенде 17 гана жашта болчумун. Мен бирок өзүмдү чоң сезчүмүн. Азыр бул жолдун арты бетине өтүп, тетиги остановкага барып, 11-чи троллейбуска отурсам, ошол жерге алып барам. Рахмат. Зуура жемдин үйүн издеп жүрүп, көп кол жерлерди көрдүм. Ошол учурда Бишкек шаары абдан чоң сезилген. Сага ким керек? Зуура эже, бул мен, тиги Махабат. Кайсы Махабат? Ажар эженин кызычы, тааныдыңызбы мени? Ооба. Эмне болду? Мама, бул дисти коюп бериңизчи. Азыр баратам. Азыр барам, Макул. Болайт. Эмне болду? Мен тиги окууга тапшырайын деп келгем. Мунун мага кандай тиешеси бар? Мен сизди жардам берет го деп. Бул сизге. Жок. Ал алары. Келе муну. Өзүмө калтырайын. Эми аны тек ал. Сен эми туура түшүнчү,
Биздин үй тар аябай. Анан жакында да балалуу болгону жатканбыз. Эме азыр. Мен азыр. Карма. Менде болгону ушул. Эптеп жол кире кылып айрыңа жетип ал. Айылга бар да турмушка чыгып албайсыңбы? Мага бул жерде кембагал туугандардын деле кереги жок. Мен башка эч нерсе сага жардам бере албаймын. Токтосоң? Сага бул жерде ким айтты? Асан ата сиздин адресиңизди берген мага. Ай, менин бир суранычым бар. Мындан ары бул жерге келгенди унуткун, макулбу? Күйөөмдүн жүрөгү орукчанансыз деле. Биз көптөн бери өзүбүз айылдагылар менен катышпай эле жүрөбүз. Ошондуктан тынчыбызды албагылачы. Ким экен ал? Ой кайырчылар эле. Ким болмок эле алардан башка? Анан мен эмне кыларымды билбей отургучта көз жашымды төгүп жаттым. Бир заматта болгон үмүттөрүм үзүлдү. Менин колуман эч нерсе келбесин ошондо түшүндүм. Кайда барам? Кайра айылга барсамбы? Бирок айылга барганда кимдикине барам? Же бул жерде калсамбы деп ойлондум. Жумуш издөө оюма да келбептир. Ошентип кайгырып отуруп, караңгы кирип кеткенин да билбей калыптырмын. Бир кезде эсиме келсем, мени кандайдыр бир коркунуч баса баштады. Анан бир аял жаныма келип, эмне ыйлап атасың деп сурады. Мен ошондо ичимдеги болгон нерсени төкпөй чачпай айтып бердим. Ал мени угуп, анан кучактады. Эми эмне кылган жатасың? Билбейм. Бу жакта жүргөндө көчөдө жүрө бермек белем. Андан көрө айылга барганым эле туура го. Билесиңби, мен сага жардам бере алам. Сен айылга барганда, сени эч ким күтпөсө кимдикине барат элең? Билбейм. Сен бул жерде эле кала бер. Мен сага жумушта, жашай турган жерде таап берем. Анан бир аз акча чогулткандан кийин окууга тапшырасың. Макулбу? Ал эмне жумуш? Менин колуман келеби? Оңой эле жумуш. Баарынын эле колунан келет. Анын үстүнө сен татына кайсылуу кыз экенсиң. Жүрү. Гир. Деньги и ушла. Эже, бул эмне деген жер? Коркпой эле кой. Кире бер. Сизге жардам берген жакшы болгон турбайбы? Анан сиз шаардагы бир окууга тапшырдыңызбы? Же баары башкача болдубу? Мен дагы ишенип сага окшоп, тигил аял мага жардам берет го деп ойлогом. Бирок ал мени биринчи эле келген кишиге сатып жиберди. Ошол катал түн менин көз алдыман дагы эле кетпейт. Ужас. Сиз ага макул болгон жоксуз да. Албетте макул болгон жокмун. Бирок бул деген жийиркеничтүү да. Бул өтө жийиркеничтүү.
Анан сиз эмне кылдыңыз? Мен эмне кылмак элем? Ошол жакта иштеп калдым. Бирок сиз эмнеге качып кетип калган жоксуз? Шермендем чыгып кайда бармак элем? Мен чоочуган, басынтылган болчумун. Мен үчүн жашоо токтоп калгандай сезилди. Мен өзүмдөн өзүм ушунчалык жийиркендим. Жоготкон нерсемди кайра калыбына келтире алмак эмесмин. Мен мурун эле эч кимге керегим жок болчу. Ал эми бул окуядан кийин мени эч ким үйүнө киргизмек эмес. Бирок сиз ал азаптан кутулууну каалагансыз да. Албетте каалагам. 4 жылдан кийин кардарлардын бирөөсү өзү менен чогуу болуш үчүн Казакстанга алып кетүүнү сунуш кылды. Мага ал жактан квартира алып бермей болду. Мен ойлонбостон макул болдум. Ал мага жакты. Мен ушул жек көрүнгөн шаардан эртерээк кетүүнүн максатында болдум. Биз машинада кетип бара жатканда мен өзүмдү кайрадан бактылуу сезе баштадым. Серик экөөбүз ар кандай пландарды түзүп баштадык. Кечке маал уйкум келип уктап кетиптирмин. Ошондо Серик, здорово. Здорово. Да заткнись, а, хватит гавкать, а, всех разбудишь. Мы тебя еще на той неделе ждали. Да не ворчи ты. Сейчас даже бабы поумнели. Неужели? Да блин, доверчивых дурочек найти не так просто. Сам знаешь, Михалыч, чё ты? Ну ладно, показывай, кого Ну, привез. смотри. Симпатичная. Как ты их дуришь, а? Сам знаешь. Давай рассчитаемся. Пора ехать. Цена старая. Так же. Салам, братан. Салам алейкум, братишка. Как дела? Пойдет. Крутишься, вертишься? Стараюсь. Че, новенькую привез, да? Мгм. Ну понятно, братишка. Не буду считать. Делай, как знаешь. Давай. Что, приехали? Да не. Просто поздно уже. Я устал ехать. Мне нужно поспать. Давай здесь сегодня переночуем, а завтра дальше поедем. Что скажешь? Ну ладно, переночуем. После тебя, милая. А где тут Серик? Серик! Эй, Серик! Открой дверь! Серик! Это не смешно! Серик, что ты делаешь? Прекрати! Выпусти меня! Серик! Серик! Не оставляй меня здесь! Пожалуйста, Серик! Не оставляй меня! Серик! Aç değil! Aç Серик! Aç Серик! Aç! Серик! Как ты мог? Переодевайся. Тебя уже ждут. Так,
Значит так, Юра, свинарник. Уберите свиней, покормите. Шеф обещал в воскресенье приехать на рыбалку, чтобы все было нормально, да? Я понял. А Селя, что ты плачешь все? Ну что ты плачешь, а? Ну сколько можно уже, а? Птицу покорми, зерно кинь в воду, берись там. Айгуля, ну что же сено там разбросано? Михалыч, вчера спина разболелась. Можно я сегодня закончу, хорошо? Точно? Сегодня точно? Быстрее Точно. шагай, быстрее. Сделай сегодня. Шевели граблями. О, новенькая идет. Иди сюда, вставай. Как звать-то? Муха. Как? Муха! Муха? Муха! Ну, муха так муха. Значит так, муха, слушай, помогай Айгуле с сеном. Она тут самая старая, она тебе все расскажет. Поняла? Ну что встали как вкопанные? Все, давай, работаем. Пошли. Айгуля, возьми ее, покажи ей. Туда иди. А новенькая ничего так. Муха, ну муха-цокотуха. Dersin gittik. Hop. Türt. Ay. Hemen bunu alalım. 1, 2, 3. Karma. Ay. Oh. Oy. Oh. Gel otur. Esalvalalı. Güç kalmaya kaladı. Akırkı günleri mınday iş жұмыстарға алым жетпей жүреді. Sen ақылды көрінесің, көп шақтабайт екенсің. Ақылды тұрбайсың ба? Тігін Асел. Мұның келгеніне бір ай болса да бышақтаған. Ансыз ділі төшік жетішпей жатқансып. Сен ақылдырақ көрінесің. Мені жашоо үйрөттү да. Биз каяктабыз? Ай, билбейм. Иши кылса бир сарайдабыз. Сен бул жерде көпкө болосуң го. Кандайча көпкө? Бул жерде биз баарыбыз кулбуз. Сарайдагы жумуштун баарын жасайбыз. Таң атпай туруп алып чочколордун астын тазалайсың. Тоокторго жем бересиң, кир жуйсуң. Кыскасы, сарайдагы жумуштун баарын жасайсың. Жасабайм десең, тамак бербей сарайга камап коет. Начар иштесең, жазалайт. Жазалайт дегениңиз кандай? Шерхан деген бар бул жерде. Эрте менен сени алып келди го. Ошол. Жеткин кач, акмак. Кимди жазаласам деп эле аңдып турат. Михалыч болбогондо баарыбызды кырып салмак. А сиз эмне качып кеткен жоксуз? Мен биз каерде экенибизди билбейм да. Тегеректин баары ээн тала. Жашына турган жер да жок. Алыс кете албайсың. Эгерде Шерхан кармаса, териңди тескерисинен сыйрыйт. Качып көргөм. Мына. Көрдүңбү? Ошондуктан качам деп ойлоо. Мүмкүн Кудай буйруп бир туугандарың издеп келип калар. Буйрубайт. Менин бир туугандарым да жок. Мен өзүм менен өзүммүн. Кел, кой, иштейли. Шерхан көрсө өлтүрөт. Кел. Bir, iki, üç. Менин фермадагы жашоом ушинтип башталды.
шаарга кеткичекти эмнеден качкан болсом, ошонун баары кайрадан келди. Албетте. Менин бул жерде жасап жаткан иштерим менин бала кезимдеги жасагандарымдан алда качан жаман. Анткени мен бул жерде жөн гана кулмун. Бизге зөөкүрлүк менен мамиле кылчу деп айтпайм. Бирок Шерхан курч көздөрү менен бизден көз албай жазалоого себеп издеп жүрчү. Ошол көз караштан өзүмдү абдан жаман сезчүмүн. Бирок баарынан эң жаманы чочко кана болчу. Чочколор ушунчалык жийиркеничтүү, кир жана сасык болушчу. Мен аларга жологондон коркчумун. Мен ошолордун жытына көпкө чейин көнө албай жүрдүм. Чочко кананы тазалоо күндөрү мен үчүн тозок сыяктуу болчу. Добро пожаловать, господа! О, какие люди без охраны! Здорово! Здорово, здорово! Салам алейкум, братан! Алейкум ассалам! Как дела? Пойдет, сами как? Нормально. О, братишки! Как делишки, пантишки? Лучше всех, братан! Айгүл эже, булар кимдер? Михалычтын эски достору. Мурда түрмөдө чогуу отурушуптур. Анда-санда ушинтип келип калышат. Кээде ушунчалык мас болушат. Эртең менен бизге келип, биздин эшигибизди ачканды унутуп коюшат. Анда жыргап 8ге чейин уктап алабыз. Эртең да ушундай күнү бардыр. Айгүл эже. Айгүл эже. Сиз уктуңузбу? Эмнени? Бир нерсе шырттеді го? Иттер жүгүрүп жүрсө керектир да. Нам все равно. Ой. Не болду? Эчтеке болгон жок. Айгүл эже. Буларда мындай көп болобу? Көп деле болбойт. Бирок болуп турат. Дайыма сурайм деп эле унутуп калам. Сиз бияка келгениңизге канча болду? Көп эле болуп калды. Бирок канча убакыт өттү, өзүм деле унутуп калдым. Сизди дагы мага окшоп алдап алып келишти беле? Ошондой го. Мен жаш кезекте күйөөм авариядан каза болуп калган.
Boyumda 8 jumalık balam kaldı. Andan keyin al boyumdan düşüp kaldı. İçim kıyıp. Emne kılar alapayımdı tappay. Araka verilip gittim. Көп жыл аябай катуу иштим. Кебетем жанагы көчөдөгү бомуштарга окшоп калды. Бир туугандарым башында жардам кылып жүрдү. Мен аракты такыр койбогондуктан акыры алар да кол шилтеп коюшту. Менде бир дос болгон. Бөтөлкөлөш. Ошол досум мени Михалычка бир бөтөлкө аракка сатып жибербеди. Эс ушумду билбеген мас абалымды ушул жерге алып келишиптир. Ошондон бери ушул жерде жашап жүрөм. Мен бир нерсени түшүндүм. Көчөдө арак ичип жүргөндөн көрө ушул жерде жүргөнүм жакшы деп ойлодум. Мени бул жерде эч ким тартынбайт. Өзүм мен өзүм эптеп иштеп жашап жүрөм. Бул жер мага өз үйүмдөй болуп калды. Мага бул жер түрмөдөй сезилет. Башка чыдай албайм. Ошол күндөн тартып мен качканга даярдана баштадым. Байкатпай кароолчулардын сөздөрүн тыңшачумун. Алардын айткандары боюнча жакын кайыл анча деле алыс эмес экен. А фермадан 3 километрдей алыстыкта чоң жол бар экен. Дагы эле ушул боткодон жүрөгүм айланып атат. Күндө эле ушуну жасай беришет. Же, сагыч керек. Биз эле кечке чейин иштейбиз. Мен өзүмдүн нанымды жебестен аны байкатпай катып алчумун. Ошентип качканга тамак даярдап, өзүмө иттерди да көндүрүп алдым. Ошондон тартып качканга ыңгайлуу убакытты күтүп жаттым. А вот и мы. И ждали? Ждали, давно ждали. А где Шерхан? Шархан в городе. А дела какие? Понятно. Значит, нам больше пивка достанется. Давайте, прогодите. Нам больше достанется.
Шерхандын шаарга кеткени мен үчүн белгилүү. Михайлович! Эй, Михайлович! Чего тебе? А где тут туалет? Да везде. А, точно, точно. Ошентип мен Бишкекке да келдим. Анан келгенде эмне кылайын деп чечтиңиз? Мен Бишкекке келгенден бери 5 жыл өтүптүр. Ошол 5 жылдын ичинде өзүм каалап эч нерсе кылбаптырмын. Башкача жашоо жөнүндө үмүттөнө да алчу эмесмин. Жада калса башкалар кандай жашайт билчү да эмесмин. Ошондуктан келгенден кийин түз эле жашаганга жер тамак аш бар жакка жөнөдүм. Мен чочко кананын жашоосунан да өттүм. Бул жакта жок дегенде жетишерлик акча, кийим, каалагандай тамак аш бар болчу. Ошондуктан мен өзүмдүн жашоомдо ким экендигиме толугу менен макул болдум. Да. Келдиңби Муха? Көпкө жоголдуң го? Эмне унчукпайсың? Мейли. Иштегени келдиңби? Алдыгы кебетең менен сени эч ким каалабайт. Тим эле чочкаганадан чыккансың. Жүрө, биринчи өзүңдү иретке келтир. Күндөр өтө берди. Башкача айтканда түндөр. Мен жөн гана жашоонун агымындагы өрдүм. Менин көз алдымда эркектер, бөтөн үйлөр, машиналар алмаша берди. Менин дүйнөм жаллаң эле ушулар. Мен үчүн башка нерсе жоктой сезилчү. Жана ушул нерсе көпкө уланды.
Мындайча айтканда биз бир эле жерде иштечүбүз. Биздин точкага башка бир аялдар келип жүргөнүн көрдүм. Алар биз менен таанышып, биздин кандай жашап жатканыбыз жөнүндө сурап турушчу. Саламатсыңарбы кыздар? О, ежешкалар, кандай? Жакшы, өзүң кандайсың? Өзүм айгырдай. Карасаң тигилерди дагы келишти. Ким? Баягы немелер. Дагы достошкон сыяктуу болуп келиштиби? Деги буларга эмне керек? Ой, билбейм. Келип алып эле мени чага беришет. Кылаарга иштери жок немелер окшойт. Эгер буларды апашка көрсө, өпкөсүн гана үзөт го дейм. Үзөт го дебей эле, үзсө экен эле дебейсиңби? Муну ала кетиңиз. Мен азыр келем. Мен бул жерде отурам. Сезим, сен өзүң эмнеге кызыкчу элең? Тигине бирөөсү бери келип атат. Дагы мени ачтайын деп атат да. Мен кеттим. Жазгүл, кофе ичесиңби? Өзүң эле буйрусуң. Саламатсыңбы, Махабат? Мен Мухамын. Эмне унутуп калдыңбы? Жок, унуткан жокмун. Мага сенин өз атың жагат. Кандайсың? Сиздин ишиңиз канча? Деги эмне келип ушул жака келе бересиңер? Баарыңарга эле бул жер жага бербейт болуш керек. Ошон үчүн кимге жардам керек экенин билиш үчүн келип жатабыз. Ой, жагабы, жакпайбы? Каяка бармак элек? Биз сойкубуз да. Бул деген убактылуу эле жумушум да. Буну өзгөртсө болот. Сен эмне деп жатасың? Жылуу жумшак үйгө жатып алып, зериккенде бизге келип акыл үйрөтөсүңөр. Чын-чынына келгенде силерге окшогондор бизди адам катары да көрүшпөйт. Таштанды катары сезишет. Жок, баардыгы эле андай эмес. Биз бул жерге жөн эле келген жокпуз. Биз силерге жардам берели деп келип жатабыз. Турак жай, тамак аш бере алабыз. Жаңы кесипти өздөштүрүп, жумуш тапканга жардам беребиз. Бирок сен өзүң кандай ойлойсуң? Бул жерден кеткиң келеби? Же бул жер сага жагабы? Жагабы дейсизби? Сиз эмне деп ойлоп жатасыз? Биз эмне ушул жөнүндө кыялданчубуз деп ойлоп жатасызбы? Бул нерсе эч кимге жакпайт. Бирок бул жерден эч качан кете албайбыз. Махабат, сен ким болооруңду өзүң чечишиң керек. Сен жаш бала эмессиң. Сен өз жолуңду өзүң тандай аласың. Бул жөн гана жумушуң да убактылуу. Бирок сен өзүң кимсиң? Ички дүйнөңдө сен өзүң кимсиң? Сен мындай болуш үчүн жаралган эмессиң. Мен сага ишенем. Сен башкадан боло аласың. Сен өз тагдырыңды өзгөртө аласың. Эч качан кеч болбойт. Махабат, ишен, эч качан кеч болбойт. Үмүтүңдү үзбө. Кудай сага жардам берет. Мен аны жашка толгон көздөрүм менен угуп олтурдум. Үмүтүңдү эч качан үзбө. Ишен. Башкача болуш. Ал эмне? Ошонун баардыгы мен үчүн түшүнүксүз болчу. Бир кезде эле Гүлмира эже келип мени кучактады. Мен жада калса акыркы жолу мени ким кучактаганын эсимде жок. Өзгөчө ошолоп алдым да. Ошол сүйлөшүүдөн кийин мен өзүмдү жеңил сезип калдым. Бирок алар менен кеткенге чыгына албай койдум. Ал мага телефон номерин таштап кетти. Анан болду. Алардын болгон стратегиясы ушул эле экен. Стратегия? Кайдагы стратегия? Эгерде сен бирөөгө жардам бергиң келсе, эч кандай стратегиянын кереги жок. Жөн гана колуңду сунушуң керек, болду. Анан албетте минтип айтып коюш оңой эле. Бирок чын-чынына келгенде бирөөгө жардам берүү, жоопкерчилик алуу, чыдоо, каражат жумшоо, убакыт жумшоо бул оңой эмес. Өзүң деле байкасаң керек. Сойкулардын бар экенин баардыгы эле билишет. Бирок көпчүлүгү аларга жардам бергендин ордуна жек көрүшөт. Ошолордун бири дагы биздин ким экенибизди, эмнеге ушул нерсеге барганыбыз жөнүндө сурашпайт. Сойкулар менен бир да кишинин дос болгусу келбейт.
А бул аялдар болсо бизге жардам бергиси келди. Ошондуктан мен аларга ишенип калдым. Балким бир күнү мен ошол жашоодон кеткенге эрдигим жетер деп ойлодум. Бирок ага жетпей эле бир окуя түрткү болду. Но только прошу, не болейте, друзья. Что ж, это была отличная композиция. Ну а мы с вами продолжаем наслаждаться этой чудесной летней ночью. С праздником, дорогие выпускники! Следующую композицию мы посвящаем для келгиле достор. Ошол үчүн бир алып жибереличи. Давай азыр алалы, давай. Мектепти эптеп бүтүргөнүз үчүн алып эле. О, карагыла достор. Биздин белегибиз да келе жатат. Кана. Карагыла. Демек майрам уланат экен да жигиттер, я. Мынауга койчу, майрамдын белектин урматына койчу. Мояка сала берейин, Ооба, болот. Нурик, тур, эшикти ачпайсың, чурка. Кыздарды чыгар. Братан, эркексиң. Тур тияка. Братан, эмнеге бир эле кыз? Акча жетпей калды. Мейличи ушундай болсо деле. Эй, кое турсаң? Бул мени каяка алып келдиң? Бул деген жаш балдар турбайбы? Сен не деп жатасың? Эй, биз мындай сүйлөшкөн эмеспиз. Сен менен ким сүйлөштү эле? Биз сени сатып алганбыз. Же эмне? Ким экендигиң эсиңден чыгып калдыбы? Сен сойкусуң. Кана, братан, башта. Болду отак, мында. Буту колуң кармагылачы. Токтотпа! Токтотпа! Кой бергиле! Кой берип койгулачы! Карма. Кой бергиле! Махаббат. Bunu özgörtse болот. Кой бергиле деп атам. Сен сойкусуң. Тим эле чычкан. Таштап кармагылачы. Анам, кой берип койгулачы. Айылга барда турмушка чыгып албайсың. Сен сойкусуң. Сен ички дүйнөмдө кимсиң? Кой бергиле деп атам. Кудай сени менен сүйлөшкүсү келет. Кой бергиле. Кудай сени куткарып эркиндик берет. Калдыгын чыга чапчы. Кой бергиле. Сен сойкусуң. Болду, чыдабайм. Sen varsın mı? O Kuday, sen varsın mı? Eğer var bolsun jardan vermeysin mi? Hem ne uçukpaysın, hem ne jardan vermeysin. Kaydasın sen? Acadım bağrından, acadım. Kayakta жүрөсүң? Мен укпайсың mı? Geçirçi meni. Mağa jardan berçi. Geçirçi meni. Mağa jardan ber.
Сен аны көрүп жатасың бе? Жок. Көргөн жокмун, көрүнбөйт го. Бирок алмага телефон чалганда жолдун боюнда турам деди эле. Жанынан жашынып мүмкүн бир жерде турат го. Болушу мүмкүн. Мен аны көрдүм. Тигине. Батыраак ушул жерден токтото калчы. Махабат, чыктыңбы? Кел кой. Менин кийимим сага бир аз чоңураак экен. Эч нерсе эмес. Кийин өзүңө ылайыктуу кийим сатып алабыз. Убактылуу кийип турганга болот. Жүрү. Жогору. Отура кой. Мына ушул жерде жашайсың. Жактыбы сага? Таза экен. Мен бул жакта кайсы убакытка чейин жашасам болот? Махабат, сен бул жерде канча убакытка чейин жашашың керек болсо, ошончо жашай бересиң. Ал жөнүндө сен азыр таптакыр ойлонбогун. Макулбу? Андан көрө сен жакшылап эс алып, күч жыйна. Эң биринчиден сен ден соолугуңду карайбыз, андан кийин жумуш издейбиз. Макулсуңбу? Рахмат. Махабат, мен сенин келгениңе абдан кубанычтамын. Биз сени менен сүйлөшкөндөн кийин сени келет деп үмүттөнгөнбүз. Чындап эле. Биз сени аябай күттүк. Анын сөздөрү акыркы жылдары уккан сөздөрдүн эң мээримдүүсү болчу. Акыр аягында менде үмүт пайда боло баштады. Мен өзүмө жардам бере турган досту таптым. Ал мени колдооруна көзүм жетти. Жана мен ошол сунулган колду кое бербестен бүт күчүм менен жашоомду өзгөрткөнгө умтула баштадым. Мен дарыланып, эс алып өзүмө келгенден кийин мени ашпозчунун окуусуна жөнөтүштү. Чынын айтсам, бул мен үчүн оңой болгон жок. Бермет, тез кечигип жатабыз. Нургүл, алдага кичине суу кошкундагы кызарганча аралаштырып тур. Макул, шеф. Тиги жакта. Аскар байке, уруксатпы? Аралаштырып тур. Аскар байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Аман-эсен жүрөсүзбү? Мына ушинтип келип калдык. Сенин келгениңе кубанычтамын мен. Мына сизге убада кылгандай 3 окуучу кызды алып келдим. Махабат, Сезим жана Света. Абдан жакшы. Кыздар, таанышканыма мен аябай кубанычтамын. Менин атым Аскар байке. Булар болсо менин жардамчыларым. Дагы кыздарды алып келгениң абдан жакшы болду. Анда эмесе кыздар даярсыңарбы? Дегенде сүйлөшүп алалы. Мен айтканды тез жана так аткарышыңар керек. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Мен айтканымды кыргызча Света түшүнөбү? Ооба байке, түшүнөм. Жакшы анда. Анда кыздар барып кийинип келгиле. Анан баарын түшүндүрүп көрсөтүп берем. Нуржан, буларга кийим берип койчу. Макул. Жүрүгүлө кыздар.
Аскар байке, бизге жардам бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эмне жардам? Биздин кыздарды бардык эле жумушка ала бербейт эмеспи? А сиз болсо... Ой, Куля, мен жардам берип жатканыма абдан чоң кубанычтамын. Анын үстүнө жумуш абдан көп эмеспи? Сен да кыздарды алып келип мага көп жардам берип жатпайсыңбы? Башында баарын Илхом менен баштагам. Эртең менен эрте туруп мага кеп эмес болчу. Бирок 2 күн өткөндөн кийин эрте туруп уламдан улам кыйын боло баштады. Түнкү жашоодон күндүзгү жашоого көнүп жана тамак жасаганды үйрөнүү оңойго турган жок. Анын үстүнө мен бир да тамак жасаганды билчү эмесмин. Берчи. Билесиңби? Мен сыяктуу кыздарга жаңы жашоону башташ абдан кыйын. Биз келечекти ойлобой бир күн менен жашаганга көнүп калганбыз. Ошондуктан сен үчүн жөнөкөй эле нерселер биз үчүн жаңы жана оор болду. Кыйынчылыктарга карабастан мен аракет кыла бердим. Ар дайым шефтин тамак жасап жатканын карап, кайрадан так ошондой кылганга аракет кылчумун. Башында 3 кыз келгенбиз. Бирок аягында мен эле калдым. Негизги тамакты биринчи жолу өзүм жалгыз жасаганым дагы эле эсимде. Азаматсың. Нуржан, Цезар качан даяр болот? 2 мүнөттөн кийин, шеф. Шеф, кожоюн сыйлуу конокторго 4 фирменный сурап жатат. Сен эмне жинди болдуңбу? Алдагынын баарына кантип жетишем? Мен дагы толтура тамак жасашым керек. Анын үстүнө жаңы эле фирменный салат сурап кетишти. Кожоюнга мен эмне дейин анда? Алып келчи бери. Махабат. Бери кел. Салатты тез жасай кой. Мен билесиң да фирменный салатты. Мен Бол тезирээк. Махабат, коркпо. Сен колуңан келет. Сен жасай аласың. жеп көрүңүзчү. Так. Махабат, көрүнүшү анча эмес, даамы сонун болуптур. Азаматсың, абдан сонун болуптур. Алып бара бер. Ушунчалык көп аракет жасап, мен биринчи жолу өзүмө жакшы нерсе кыла алдым. Биздин шефке менин тамак жасаганым жагып, ал мени жардамчы кылып алды. Мен иштеп жаттым, бирок дагы эле реабилитациялуу борбордо жашап жаттым. Мурунку жашоомдо ким экенимди акырындап унута баштадым. Бирок жүрөктө калган так жүрөгүмдө өйкөй берди. Өткөн нерселерди унутуп, кайра жаңы жашоону баштоо мен үчүн өтө кыйын болду. Жалындаган жаштык кезим, жалбыртаган сезим, булуттарды минип алды. Көктө сызып өзүң, көздөрүңдүн күлкүтөгү. Алло, Гүлмиреже, бүгүн эмне болгонун сиз эч качан таппайсыз. Деги аның жакшы нерсеби? Ананчы албетте. Эмне болду деги, айтпайсыңбы? Мен бүгүн биринчи айлыгымды албадымбы? О, куттуктайм, жакшы болгон турбайбы? Рахмат. Анда сен бизгине келбейсиңби? Мен тамак жасап, ушундай сонун күндү белгилеп коелу. Жок, сиз тамак жасабай эле коюңуз. Азыр мен тамакка керектүү нерселерди алып алып, өзүм барып жасап берем, макулбу? Макул, сүйлөштүң анда. Биз сени күтөбүз. Мейли анда. Албетте.
Ага эмгек менен акча табуу кыйын. Мурун 2 түндө эле мындан ашык акча таап койчумун. Бирок жарымын апашка алып койчу. Ошентсе да мага жетиштүү эле сумма калчу. Кээде кардарларыбыз белек да берип коюшчу. Опа! Кандай муха? Көптөн бери көрмөй калдың го? Отур машинеге. Эс алып келебиз. Акча да таап аласың. Жүрөгүм кулагымдын тушунда согуп жаткандай туйду. Ойлонуп калды го муну. Дүлөй болуп калгансың го? Эй! Эмне деп жооп беришти билбей, унчукпай турдум. Ошол убакта мен үчүн артка кайрылуу оңой болмок. Мен муха эмесмин. Менин атым Махабат. Муханын өзү экен, Мен айтпадым белем, мухага окшошпойт деп. Муханын эле копиясы болуп турбайбы? Бир да грамм окшошкан жок сенин мухаңа. Койчу. Кеттик. Ошондо мен мурункудан таптакыр башкача болуп калгандыгымды түшүндүм. Ал мага күч берди. Мен жеңишти көздөй бара жаттым. Бир күнү Гүлмиреже айткан: "Сен ким болушуңду өзүң чечишиң керек" деп. Ошол окуядан кийин мен эч качан артка кайрылбоону чечтим. Бирок көп жылдары чогулган жүрөктөгү жаратты бат эле унутуп кала албайт экенсиң. Дайыма азыр менин үй бүлөм болуп калган адамдар менин азыркы жашоом башкача экенин айтышчу. Алар мени сыйлап, мээрим менен мамиле кылышып, мага көпкө чыдашып, жашоомду өзгөрткөнгө жардам беришти. Сизге суроо берсем болобу? Албетте болот. Сизди угуп отуруп, абдан көп кишилер сизге жаман нерселерди кылганын түшүндүм. Ар бир адам өз кызыкчылыгы үчүн сизди колдонуптур. Бирок Гүлмиреже жана анын достору сизге эмне үчүн жардам бергенин такыр түшүнө албадым. Бул чет өлкөлүк аялдардын укугун коргоо же ушул сыяктуу проект беле? Эч кандай деле проект эмес болчу. Чындыгында бул Кудайды мага сунган колу. Гүлмиреже жана анын достору жаш балдар менен болгон катаал түндөн кийинки сыйынууга жооп болчу. Мен дагы эле эч нерсе түшүнө албадым. Билесиңби? Көп учурда биз Кудайдын чындап эле бар экенине ишенүү үчүн кандайдыр бир табияттан тышкары укмуштуудай нерселерди күтөбүз. Бирок Кудай ага ишенгендерге гана толугу менен ачылып, кереметтин көрсөтөөрүн биз ойлонбойбуз. Ага канчалык ишенсең, жашооң ошончолук кереметтерге толот экен. Гүлмира эже менен таанышкандан баштап Кудайга чын жүрөгү менен ишенип, адамдарга жардам берип, аларга кызмат кылган көптөгөн адамдарды көрдүм. Алар үчүн ишеним деген жөн эле алты тамгадан турган сөз эмес. Кудайга болгон ишеним алардын күнүмдүк жашоосунда көрүнүп турат. Кудай адамдарды канчалык сүйсө, алар да адамдарды ошончолук сүйгөнгө умтулат. Адамдарга сүйүү менен кызмат кылуу аларга адат болуп калган. Сизге да адат болуп калса керек. Сиз менен сүйлөшүп отуруп, жаным жай алып калды. Кээ бирлер Кудайды эч нерсе менен иши жок, кайдыгер нерсе катары көрүшөт. Мурун мен да ошентип ойлочумун. Бирок азыр мен билем. Мен кандай болсом дагы, мен сүйгөн жана баардык адамдар ага ишенсе дагы, ишенбесе дагы, аларды сүйгөн ата катары, жаратуучубуз катары билем. Мен аны жашоомо чакырдым. Ал менин үнүмдү угуп, мага жооп берди. Менин жашоомду толугу менен өзгөрттү. Анан кантип мен ага ишенбей кое алам? Сени чарчаттым го, Жок, мен аягына чейин уккум келет. Мени жумушка алган эсиңдеби? Ооба, эсимде. Ошондон 3 ай өткөндө мен ошол эле жумушта иштеп жатып квартирага чыктым. Андан кийин бир досторум чет өлкөгө иштегенге чакырышты. Мен макул болдум. Ошого чейин эч качан самолетко түшүп көргөн эмесмин. Мен башка жерлерге аябай баргым келчү. Ошентип 3-чү жолу жолго чыктым. Бирок бул жолу баары жакшы болду.
1 жыл досторумдукунда жашап иштедим. Андан кийин кайра Бишкекке келдим. Менин тажрыйбалуу болуп келгеним үчүн жаңы жумуш табуу оңой эле болду. Ал жерден бир жигит менен тааныштым. Ошондо мен эркекти биринчи жолу башкача кабыл алдым. Ал аябай камкор жана боорукер болчу. Мен аны чын жүрөгүм менен сүйүп калдым. Биз аябай үйлөнгүбүз келген. Ошондуктан чогуу жашай берели дегенине макул болгом. Мен чыныгы тойду каалагам. Ал мага акча чогултсак эле сөзсүз той беребиз, үйлөнөбүз деп жаткан. Ал мен жөнүндө баардыгын билчү. Жана өткөн нерселер мен үчүн маанилүү эмес дечү. Бирок ошентсе дагы мени ал ата-энеси менен тааныштыра албай койду. Биз акыры өз жолубуз менен тарап кеттик. Ошондон көп өтпөй эле боюмда бар экенимди билдим. Анан эмне болду? Башында мен аябай коркком. Бирок ушунча кыйынчылыктардан кийин бул наристе мага жаңы дем берерин, жарык нур болоорун ошондо түшүндүм. Мен өзүмдү өзүм багып калгандан кийин туугандарымды да издей баштадым. Мен байкем менен жолукканда биздин үй бүлөдө экөөбүз эле калганыбызды ошондо билдим. Мен ага боюмда бар экенимди коркуп айткан эмесмин, бирок кийинчерээк айтууга да туура келди. Байкем да, жеңем да бул кабарды сүйүнүч менен кабыл алышты. Жана баламды төрөгөнгө да жардам беришти. Ошентип мен бактылуу эне болдум. Менин уулум мага канча бакыт алып келгенин сен элестете да албайсың. Менимче ар бир бала эне үчүн абдан кымбат. Биз балдарыбызды кайгы кападан, жамандыктан коргогубуз келет. Кээде уулум бир нерседен чочуп кетеби деп, же жыгылып кетип бир жерин оорутуп алабы деп колун кое бергенден корком. Менин балам акылдуу жана бактылуу адам болуп чоңоюшун кыялданам. Жана ошондой болуш үчүн баардык күчүмдү жумшайм. Азыр чыгам, Көрдүңбү? Бул менин байкем менен жеңем. Мен ушуларды күтүп жаткам. Мен Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Анткени мен бул нерселер жөнүндө мурун элестете да алчу эмесмин. Эми баардыгы жакшы болооруна ишенесиңби? Ооба. Сиз айткандай эми кантип ишенбейм? Туура. Кудай баардыгыбызды кечиргенге даяр. Ал менин жашоомду өзгөртө алды. Ал сенин жашооңду да өзгөртө алат. Сен эң негизгиси ичиңде ким экениңди Кудайдан ишеним менен суранышың керек. Көрүшкөнчө. Жакшы барыңыз. Алинур! Алинур! Кандайсыз байке? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Жеңе кандайсыз? Алло? Апа? Кызым, алло? Апа? Мени кечирип коюңузчу. Мен бүгүн үйгө барам. Жауынган жаштык кези, жалбыртаган сезим, булуттарды мени баалый. Көктө сызып өзүм, көзлөрүңдөн күлкү төгүп, учкундарын көрүп, махабаттын жазы сенин жүрөктө өндү.
сезим булуттарды минип алды көктө сызып өзүң көздөрү